Милиция сотруднигин сөкөнүм үчүн 5 сутка камакта отуруп чыктым. Ооба, сөктүм. Мойнума алам аны. Сөкмөк эмесмин. Эгерде милиция өзү 4-5 жолу муштап жибербегенде башында. Окуя мындай болду. 8-июль күнү мен уктаган жасам саат 10-дун астында, кечки 10-до. Тыкылдат эшикти, экинчи отурган экен. Жүрүңүз профбеседа кылабыз, Ровдого деп. Ладно деп аларды ешіп барасам, жанында келаткан Тилек Элебаев дегени бөрөккө уламына муштаалап 2 жолу катуу. Баспайсың батырақ деп. Мен басып баратпайм жерде, сопротивление кылып атамбы дедим. Айтыша кеттим ошол жерден. Анткени 3-4 жолу катуу муштап жиберди. Айтыша кеттим, анан сөктүм, о азыр. Не отрывайтесь, ушул мен сүйлөп өтөр замат ушул видеонун акчаны көрөсүңөр ошол. Ошо милиция менен кандайча калсалашып жатканын көрөсүңөр. Не отрывайтесь, ушул видеонун акчаны көрөсүңөр. Анан эле ошол күчкө салып будамайлап эле сотко алып барып эртеси. Ал күнү Ровдо төрөштү. Наркологиядан тазалыктын тияктан бияктан анан сотко алып барып туруп эле адвокат предъявить этпей туруп эле мени 5 сутка камап жиберишти. Злостный хулиган катары көрсөтүп эле. Анан мен берден айткым келет. Профбеседа кылганда мен опугуп элем. Так эле ушул милиция сотрудниктери баягы эсиңерде мындан 3 жыл мурун Камчы Көлбаевдин балдары келип арттан келип чаап кол салып кеткенде. Арттан келип чаап анан тепкилеп кетишкенде. Ошондо так эле ушул Ровдун сотрудниктерин айтканымда кимден көрөсүң шекчийсиң дегенде Камчы Көлбаев деп какшанып не то что профбеседа. Свидетель кылганга чыгарып албаган. Коркушат экен бул. Милициялар коркот экен Камчы Көлбаевтан. Анан тиги ККМ баны өлтүрүп койсо, эми түштөгөн герой болуп чыгып атышпайбы? Профбеседа деп бизге окшогон чынчыл саясатчыларды чакырып. Профбеседа кылганда мен опугуп элем. Же ким элем мен буларга? Азыр убагында коркуп койгон. Так эле ушул милиция коркуп койгон. Камчы Көлбаевтан. Дагы бир фактор. Бул Тилек Элебаев деген баягы 29 мартта келип сайылып мага. Анда да экөөбүз урушуп, анда да сөктүп алып барып 5500 сом төлөткөн мен. Эсиңердеби ушул окуяны айтып бербедим беле? Эми кайра келиптир? Бул кандай болуп калат? Бир эле милиция менен аркаман түшүп алабы? Бир милиция кызматкери. Демократия өлкөкөбүз кайсы? Авторитаризм белгиси болуп бир милиция аркаман преследование түшүп алса, преследует он меня, понимаете? Преследует. Мен демократиялуу өлкөдө жашагым келет. Когда полициясы келип, жөнөкөй атуулуна тишпей турган, себепсиз асылбай турган, куугунтук албай турган демократиялуу өлкөдө жашагым келет. Андыктан мен чечтим. Кыргызстандан биротоло кетүүнү чечтим. Азыр кайсы өлкөгө экенин тандап атам. Ошо демократия барган өлкөгө барам. Когда милициясы, полициясы куугунтук албайт жөнөкөй атуулун. Президент Садыр Жапаров менен ККМ башчысы Камчыбек Ташиев мамлекеттик курулуунун линиясын туура выстраивать этип койушкан. Бирок муну орто звенодогу кызматкерлер бузуп атышат. Булардын эмгегин нөлгө чыгарып атышат. Мен Дубайда боломбу, Турцияда боломбу, Америкада боломбу, кайсы өлкөдө болбойн. Интернет бир эле пространство. Андыктан аферисттерге, акчаны алдап кеткендерге каршы иштей берем, любой жерден принимать ете берем. Анткени берден WhatsApp иштеп атат. Банковский карточкам иштеп атат. Болду. Заказ бере бересиңер. Хоть кайерде болсом да. Так что заказ бере бергиле. Сотовый номерин билесиңер. 0509 38 37 36. WhatsApp номерим. Акчаңарды эффективдүү натыйжалуу кайтарып берип турам. Ал эми ошол жана милиция көзүтүн азыр сүрүшүп кырылышып жаткан видеосун көрүп койгула. Не турасыз, көрүп койгула. Да өз жыйтың алып. Эмнеге чапкан Элебаев Тилек деген преследует. 3-4 жол чаптым. Булкуба атым. Кармала. Булкуба. Хорошо өткүңүз. 5-6 жол чаптым. Кадилер шутуп келип бир. Ким бул? Ким сен? Атың ким? Менде дагы видео запись. Я, сен атың ким? Билесиз атымды. Тилек Элебаев. Тилек Элебаев. Эмне менен кармап келип атасың сен бияка? Эстеген жок бир какой-то умышленный аттар үчүн жөн сайыл. Ни хрена себе? Эмеңди сөкпөңүз деп. Болмой кетти. Андан эле болсо. Неге? Сол расплатили.
Tamam.